Кечээ 16 майда Бишкекте финляндиялык жазуучу жана билим берүү тармагындагы алдыңкы эксперт Ари Поканын «Мыкты мектеп. Мектепти финдердей башкаралы» китебинин кыргыз тилиндеги бет ачары болду. Ага билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева, китептин автору Ари Пока, Бугу пресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидетеген катышып сөз сүйлөштү. Министр өз сөзүндө китепти билим берүү тармагындагы иштеген адистерге сунуштай тургандыгын билдирди. Китепти алдым, анан өтө тездик менен окуп кайра карап, чындыгында мектеп директорунун жоопкерчилиги жагынан милдети баардык жерде бирдей экендигин көрдүк. Бирок ошол мектептин ийгилигин жаратуучу катары эң мыкты жана эң көп, эң жоопкерчиликтүү күчүк дагы белгиленгенин көрдүк. Бул жерде билим берүү системасындагы мен өзүмө да белгилеп алдым толугу менен. Биринчиден Ари менен бир топ көз караштарыбызды алып келди. Турмуштук практикага таянган дүйнөлүк билим берүү системасында орду бар китепти биздин окуучуларга, окурмандарга жеткиликтүү кылып которуп бергендиги үчүн биз бул пресс басма үйүнө терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бугу пресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидетеген бул китептин кыргыз тилине которуунун негизги себеби Кыргызстандагы билим берүү тармагын реформалоодо автордун идеясы бизге жол көрсөтүп берерин баса белгиледи. Дүйнөлүк алдыңкы педагог, Финляндиянын алдыңкы педагогу, эл аралык мектеп директорлору ассоциациясынын төрагасы Ари Покан атайын өлкөгө чакырдык. Себеби анын «Мыкты мектеп, мектепти финдердей башкаралы» китебин кыргызчага котордук. Эмне үчүн биз бул китепти которуп муну чыгардык? Себеби бизде учурда өлкө боюнча 2000дей мектеп бар. Алардын директорун шайлоодо биз ошол реформалардын үстүндө иштеп жаткандыктан бул кишинин идеясы, жолу, багыты бизге бир жол көрсөтүп берет деген ой менен ошол китепти котордук. Анткени мектеп директору билим берүү системасында негизги ролду ойнойт. Ал билим берүү системадагы негизги лидер, алдыңкы киши, көп нерсе анын колунда. Анан мисалы башка китептерде жалпы эле билим берүү системасы жөнүндө айтылса, бул накта ошол багытка эле арналган да. Ошондуктан ушул китепти котордук. Китептин автору Ари Пока бул китебинде 20 жылдык тажрыйбасы менен бөлүшүп, мектепти ийгиликтүү башкаруу сырлары берилгенин айтты. Өзүмдүн тажрыйбама таянып жаңыдан мектеп жетекчиси болууну каалагандар үчүн чылгый теория, изилдөөлөрдү гана камтыбаган ушул үстөл китебин жаздым. Албетте биздин билим берүү системабызга мыкты мугалимдер керек, бирок алардын үзүрлүү иштеши үчүн аларга мыкты жетекчинин болгону да жакшы. Ошол эле кезде мектептин мүдүрү баардыгын өзү чечкен кожоюн эмес, башкаларга мүмкүнчүлүк түзүп берген кызматкер болушу керек. Мектептин мүдүрүбү, мугалимби, окуучубу баарына бирдей талап болгондо гана өнүгүү болот. Эгер окуучулар үчүн ар кандай эреже, тартиптерди чыгарып, аны өзүбүз аткарбасак, окуучулар да аны аткарбай коюшат. Ошондуктан мектеп мүдүрү менен мугалимдер өздөрү окуучуларга үлгү болушу керек. Эң негизги ойлорунун бири бул эне атасынын мектеп менен кызматташуусу. Мектептен качуу эмес, мектепке кайдыгер мамиле эмес, мектеп менен кызматташуу. Анан финдердин эң жечкен ийгиликтери бул эгерде баланын бактысын ойлосоң, анда балага билим бере турган мугалим бул эң татыктуу, коомдогу эң татыктуу кишилерден болушу керек дегени. Жана ошол мугалимдер менен кызматташкан жетекчилери, директорлору, алар дагы коомдогу арткылар эмес, ортодогулар эмес, эң татыктуу, эң ийгиликтүү, эң керектүү коомдун мүчөлөрү, кишилери, адамдары деп булар ошончолук татыктуу тандап, ошончолук татыктуу мугалимдерге билим берип, жана ошончолук татыктуу акысын, айлык акысын, акчасын төлөп бергенге жетишишкен. Ушул Ари Поканын Кыргызстанга келип жатканын массалык маалымат каражаттарынан, интернет булактарынан окуп, анан катышууну абдан максат кылдым. Анан эртең менен биринчилерден болуп келген экенмин. Ошо китебинди алып бир сыйра анча-мынча жерлерине көз жүгүрттүм. Ошо мектептин ишмердүүлүгү эң жакшы болуш үчүн, мыкты болуш үчүн мектептин жетекчилигине гана, директорлугуна гана көп басым коюлган экен. Анан ошол жерлерге көз жүгүрттүм. Негизи ошо өзүм китеп окуп жатында ошо замандан артта калбаш үчүн ошо жакшы заманбап билимдерди алуу
анан ушу китептерди окуу боюнча дагы ушундай өзүм ынтызармын. Иш чарага келген мамлекеттик жана коомдук ишмерлер жалпы окурмандар китептин автору Ари Покага суроолорду берип, жоопторун алышты.